Аялдарга коомдук, саясий, социалдык экономикалык жактан көмөк көрсөтүүнүн үстүндө иш жүргүзүп келген Кыргыз Республикасынын Аялдар конгресси 1993-жылы 28 майда түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин 75 долбоорду иш жүзүнө ашырып, 7 облустук, 42 райондук жана шаардык, 59 айыл өкмөтүндөгү филиалдарда өз ишмердүүлүктөрүн ийгиликтүү улантып келет. Аялдардын коомдук абалын жакшыртууда жана улуттук программаларды жүзөгө ашырууда Аялдар конгресси алгылыктуу иштерди жасады жана бүгүнкү күндө да бул багыттагы иштери кызуу жүрүүдө. Алардын айрымдарына токтолсок, аялдар арасында бизнес ишкерлери пайда болду. Бизнести ачуу үчүн каржылык сабаттуулукка, насыя алуу мүмкүнчүлүгү, лидерлик сапатты ачууга, пикир алмашуу технологиясына окутуу жүргүзүлдү. Буга бизнес инкубациянын ачылышы ушул күндө да жигердүү иш жүргүзүп жаткандыгы зор далил болуп эсептелет. Бизнес инкубаторду түзүүдө Кыргызстан Аялдар конгресси дүйнө жүзү боюнча алдыңкы лидер. Азыркы кезде 25 бизнес инкубатор 2700 адамга жумуш ордун табууга шарт түзүп берди. Тигүүчүлүк жана дизайн, компьютердик курстар, бизнес пландаштыруу, маркетинг жана менеджмент, коомдук сүйлөөнүн ыкмалар багыттары боюнча уюштурулган акысыз курстар ийгиликтүү өтүүдө. Билимдүү аял билимдүү келечек ураанынын алдында 40 000 айым атайын окутуулардан өтүштү. Булар учурда алган билимдерин өз ишинде колдонуп жатышканын Кыргызстан Аялдар конгресси сыймыктануу менен баса белгилейт. Кыргызстан Аялдар конгресси жаңы жумуш ордун түзүп, бизнести ачабыз дегендерге да 5 000, 10 000 доллардан грант берүүдө. Буга катар аялдардын гендердик укугун бекемдөөгө, айыргычтактагы аялдарга колдоо көрсөтүүгө арналган агробизнестеги аялдар эл аралык долбоору ийгиликтүү өтүүдө. Алсак, Шопоков атындагы бизнес инкубатордун имаратындагы аялдар борборунда үй бүлөсүндө көйгөйү бар аялдар үчүн ар дайым юридикалык, психологиялык кеңеш берилип, реабилитациялык жардам көрсөтүлүп келет. Кыргызстан аялдар энциклопедиясында да кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн үзүрлүү салымын кошкон аялдардын эмгектери, жетишкендиктери чагылдырылган. Бул китептеги өзгөчө өтөлгөлүү өмүрү бар каармандардын ар биринин кайгы кубанычы, ак эмгек алга сүрөп жеткен жеңиши жана жеңилүүсүнөн токулган кызыктуу жашоосу баяндалат. Кыргызстан Аялдар конгрессинде 5,5 миллиондон ашуу мүчө бар. Алардын катарын каражат жактан көз каранды эмес болгон уюмдун мүчөлөрү, дасыккан адистер жана ийгиликтүү айымдар толуктайт. Кыргызстан Аялдар конгресси ар дайым тынчтык, ынтымак жана туруктуу өнүгүүнүн жолунда. Алтын апам, Кутман апам кымбатым, жүзүң жаят, нурун чачат биз үчүн. Өмүр берип ушул күнгө жеткирген менин апам, асыл апам, урматым. Амансыздарбы? Ардактуу асыл зат апалар, жалпы айымдар жана мырзалар. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Добро пожаловать на торжество, посвященное Международному женскому дню, а также энциклопедии «Женщины Кыргызстана». Дать аплодисменты, это стоит того. Жаз жыттанга наз жыттанга перелени, жазды силер алып келдиңер деп, мына ушул жаз майрабыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Кыргызстан Аялдар конгресси жалпыңыздарды 8 март майрабыңыздар менен куттуктайт. Куттуктайбыз, кол чабуулар болсун. Поздравляем всех наших прекрасных дам, благодаря которым весна у нас не только на улице, но и здесь тепло в наших сердцах. Эң тура, анткени бүгүн мына ушул залда биздин Ала Тоғуздун асылдары, ардактуу ийгилелерибиз, ошондой эле биздин өлкөбүздүн гүлдөп өсүшүнө салым кошкон жалпы асыл зат айымдар отурат. Дагы жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. И под ваши несмолкаемые аплодисменты приглашается президент Конгресса женщин Кыргызской Республики Замира Акбадышева. Айымдар жана мырзалар, урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович, бүгүн Кыргызстан Аялдар конгрессинин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн эл аралык аялдар күнү менен жана Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Дорогие сестры, матери, современницы, позвольте от имени
Конгресса женщин Кыргызстана искренне, сердечно поздравить всех вас с наступающим Международным женским днем. Бүгін сіздер малымат алдыңыздар. Қырғызстан аялдар конгрессы 1,5 миллион мүшесі бар. Қырғызстан айымдар энциклопедияның татықты қармандар қатары сіздер дағы Қырғызстанның өнігісіне, стабилділігіне өзіңіздердің чоң салыңыздарды қошып жатасыздар, урматтуу айымдар. Мына 7 областық, 42 райондық, 56 айылдық филиалдарда Қырғызстан аялдар конгрессінің өкілдері, активистері, Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров мырзаның саясатын қолдап, экономикаға өнігісіне салым қошып атқан уақыт. Билимдүү аял бұл билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут, билимдүү Қырғызстан. Мына ушул уран менен Қырғызстан аялдар конгресси қазір учурда ушул 29 жыл күн сайын, түн сайын, ай сайын біз ушу аялдар үшін билим беріп, аракет кылып аткан. Эгерде Кыргызстан аялдар конгрессинин мүчөлөрү бир айымга жардам берсе, бул бир үй-бүлөгө жардам берген кетет. Дорогие сестры, сегодня я хочу особые слова искренней признательности сказать уважаемому послу, чрезвычайному полномочному послу Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике за поддержку нашего проекта со Всекитайской Федерацией женщин госпоже Ду Дивень. Наши аплодисменты. Вы знаете, когда Ду Дивень приехала сюда, она сказала: я буду поддерживать женские инициативы не только как посол, но и как женщина-посол. И вы знаете, где бы ни были наши женщины, наши сестры, они всегда находятся на передовой позиции. Мы вас всех очень любим. Урматтуу айымдар, бүгүн өзгөчө күн. Мына Кыргызстан айымдар энциклопедиянын презентациясы болуп, ар бириңиздерге ошол китепти бүгүн тапшырдык элек. Бул китепте жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан жеңилүү дагы болуп, ошо жеңилүүдө кыйынчылыктарды өз башына өткөрүп, кыйынчылыктарды жеңе билген мыкты инсандар дагы ушул китепке кирди. Кыргызстан айымдар энциклопедиясы дүйнө жүзүн багындырдык десек туура болот. 5 жылда бир жолу чагырчу элек, азыр мына 30 жылдыкка деп 300 мыкты айымдын таржымалын, биографиясын киргиздик. Ошондуктан урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн ыйык күн, биздин бүгүнкү чоң чогулушубузду Кыргыз Республикасынын гимни менен баштабасак болбойтпу. Звучит гимн Кыргызской Республики.
аны эмесе урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретари Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбековичке сөз берели. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, кадырлуу айымдар, апалар. Биздин заманга чейин эле Кыргыздын апалары, аталары, бала чакасы, наркы салты ошол эле учурда, ошол эле мезгилде ыйык бийик сөздөр менен бирине бири каалоосун жеткирчү экен. Мен ошол 100 жыл мурдагы эле элибиз таралаган сөздөн айткым келет. Бир аксакалыбыз көлдө жакшы улгаят экен, мырза болуп улгаят экен, жакшы кийинип, жакшы тамактанып, жакшы атты минип, касиетке жетип, айтканы ишке ашып, айылдагылар балдарынын аттарын коюп, мал жаны жоголсо, аксакал малдан ажырап калдык, кайдан табабыз деп акыл сурап, төрөбөгөн аялдар болсо дубасын угуп, айтор чоң касиетке кадырга жетет. Мансаптуу боло баштайт, ары басса да бери басса да эл каптап жүрөт. Мансап кимди гана жолдон чыгарбайт, каада күтө баштайт, оочолоно баштайт. Ошондо жанына байбичеси келип, аксакал карыям, кичине жыдып аткан жокпузбу? Корого келген көп жаштарды тоготпой, жаныңа нарктууларды жолотпой, эмнегедир акыркы мезгилде текеберленип баратасың, десе баягы аксакал чыртый түшүп, бу ургаачыда эмне касиет? 3 маал берген чайыңдан башка, 3 катын менен кошулуп айткан айыңдан башка эмне касиетиң бар? Ийне каякка барса учук аркасынан ээрчит деп терс сүйлөп койгон экен, байбичеси таарынып калат экен. Аксакал жакшы касиетке жеткен экен, көлдүн үстү менен барса да буту сууга малынбайт экен. Ошол байбичеси таарынган күнү эртең менен туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн жээгине келип, ортосуна барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет, буту кызыл ашыкка чейин суу болуп калат. Кудай сакта эмне болду деп үйүнө келип, унчукпай жатып алат. Таң атат, экинчи күн келет. Экинчи күнү дагы көл жээкке барат. Ортосуна чейин барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет. Кыргызча айтканда куу такымга чейин, азыркыча айтканда тизеге чейин суу болот. Окуй касиетим каякка барат деп, а күнү да чочуп, маанайы пас, сабыры сус, сиркеси суу көтөрбөй, көп сүйлөшкүсү келбей келип, ары карап жаманып жатып алат. 3-чү күн дегенде, о Кудай деп таң атпай туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн так ортосунда келип, намазын окуп кирет. Киндикке чейин суу болот. Шалбырап үйүн кастай келе жатса, алдынан байбичеси тосуп чыгат. Чалым, жылаан чакпай, жылкы теппей, таң атпай, сабырың сус, сизге не болду дейт экен. Дегенде аксакал жер карап, өткөн күнү экөөбүз бир аз чырлаша кеткенден баштап акыркы 3 күн бою малынып атам сууга. Биринчи жолу кызыл ашыкка чейин суу болдум. Экинчи жолу тизеге чейин, мына бүгүн киндикке чейин суу болдум. Айланайын байбиче жаактан жаңылып, кебимден жыдып, акылдан айнып баратамбы? Ушуну жандырып берчи, эмне болуп атат ушундай? Ургаачы жансың го, эстүү жансың го. Сөөгүң таза жан элең, сөзүңдү угайынчы дейт экен. Ошондо жаштарга жакшы көңүл бурбай, малдашыңды адатынча урбай калганыңда, бу чалым эмне болуп баратат деп, байланган жоолугумдун астын бошотуп эле койдум дептир. Сен ошо күнү кызыл ашыкка чейин суу болдуң дептир. Экинчи күнү сенден кеңеш истеген адамдарга саламың түз барбай, тетирленип, элди күттүрүп, чепкениңди беймаал жамынып чыгып калганыңда, бу чалым пайгамбар жашына жакындаганда камгактай делдектеп калабы? Бул эмнеси деп, жоолугумду шыпырып, кежигеме түшүрүп эле койдум дептир.
Sen ошого чейин тизеге сууга чейин сууга малындың дейт экен. Üçüncü günü sen 70'ten ötüp paygambar yaşına jetip attı minsen eki jaktı karap. Çaçыңды bölüp tarap. Kayra küskünü karap. Kudaya toba karıgan kezde göp koroğa gelgen kız kelindi çekesinden öp kalganda. Ölüңdü göreyim bu çalım karıgan demne oladı. Uşinti eldi uyat kılavı dep. Kiçine jaman görüp koydum eli deptir. Oşonda sen kindike çeyin su oldun deptir. Çındap jaman görgünde çögü ölmöksün deptir. Toğuz azaptın barın görü ölmöksün deptir. Degende bayağı aksakal. Kol çapsaňar çağып algıla. Oşonda bayağı aksakal ilger kişi aytkanda gemerin çeçip, azır aytkanda kurun çeçip, moyununa salıp, o Kuday. Jaratkan meni Kuğuraydın tüyünen tapkan turbayı, kasiyettin bari urgaçıda jatkan turbayı. Biz erkek kazıkka baylangan torpok eken biz tegerenip jüre bergen. Sen kazık ekensin. Dep Kırgız jurtunda erkek menen urgaçısı, erkek menen ayımı teң ata olup jurt başkargan. El başkargan. Kanekey, Saykal, Kızkuyalı, Жаңыл Murza, Kişimcan. Andan berkilerin el aytalık, Kurmancan Datkıcevіз. Bir gana Kırgız ayal balasın dargasıp atkanda, aylanayım balam, ajaldı tike kara, meni uyat kılbay ölgünüň, ajardı meni jer karatpay ölgünüň dep. Kaysı bala uşintiп eni aytat. Bul tuu jugar duvandı buzkan Kırgızdın ayaldары aytat. Bul tarihi çındık. Köp bolsa 150 yıl mürdetde oşunu görgön kişilerin tukumdары balkim zalda oturat. Andan keyinki zamanda aytalık. Zurakan, Gerim Bübü, Strelnikova degen ejekemiz bolgon. Bir emes 2 jolkun sotsialistik emgektin batırları. Kurmancan Jatka, Çolpon Bayekova, Jıldızkan Joldoşova. Bulardı kapka salsaң şibegedey oldu teşip çıga beret. Hakikatты aytıp. Oşunda ayaldarыбыз köp. İşte tiri karak, çiğrak. Bizde Kırgızstanda bir deme dep koysaң ele ayaldardan hukuku, feminizm, ayaldardı basındat dedi. Basıtmak dursun başыбызга turup, biyilikti başkarıp, iyigilikti başkardı da. Mına Kırgızlar ayaldar jönündө, Kırgızdın bekleri, xandары uşintip aytçı eken. Uşintip tilek aytışçı eken. Eki öz söz menen baktılы ololuk, dastorkondon jolugalık, taalaylı ololuk, baldardın ömürün üzün görölük dep düşüp ketiş oňoy ele. Men üçün de ele kim üçün bolbosun. Ayaldar götөрgөн agalecek apalarım oturat. Aylanıp keteyin eleçektin kasiyeti. Eleçekti жазып жиберсе eki batırga gekpin bolot. 40 kişiге dastorkon bolot apakay. 40 balanın belin buğsa bolot. Boz üydün şangırağın bekitse bolot. Bul kadimkele kural. Oşon üçün Kırgızda aybiir açılbasın. Apalardın eleçegi жазылбасын, o Kuday. Iyik saktaylı, beyik saktaylık, apаңдın baskan tabanın astında beyiş çatat dep Kırgız bekerinden aytpayt. Oşon ele uçurda Kırgızdın ayımdары kaşka olup, erkek menen jol talaşıp, birinci attanıp, kamçını koğmay karbap, nayzanı böktörgön emes, erkeklerge jol bergen. Kırgızdın erkekleri de kaşkayıp alıp gelinleri de tapşırma bergen emes. Kaynatan eç kaçan Kırgızdın kaynatası Kırgızdın gelini mene süйлöşkön emes. Keregem sağaytam gelinim senduk dep betin karaya albay aytkan. Kaynatalar kaynagalar gelinden uyalıp turuşkan. Gelin girip ketken eyin giriş tozak aylangan. Gelin çıkmayınca erkek kişi hambi, bekbi gire albay turgan. Kırgızdın apalarında bir kasiyet var. Arça tüte düşöt. Arı tileklerini aytat. Ulgayıp kalgan yaşında bir aksakal baybiçe erkek balalı oluşat. Kartayıp kalgan görgön balanı karaga çokutpay, kölököjenge jatkırıp, köngülü kuğuna koşsun dep, günügen ulak tarttırıp, ardaktap, batırda kılıp östürüşöt. Kudaydın tilegi bergeni barken baladağı imandı olup çoğoyot. Karıp kalıp, katı orduga çalıgıp kalışat. Oşondo balasın görölük. Kelin jumşaylıkta ümittögön baykuş baybiçe. Uşu bir ton aşıp barsaң, suğu var eken, oşo suğunu içsek biz de ayıgıp kalat ekemiz. Balam emi attan deyt eken. Balası
қырқадыр ашып, қырықтау кешіп, су кешіп, аттанып жүріп, баяғы мүректің сусын табат. Гөнөчөккө құйып алып келетіп, бір бақтың түбіне келіп ұқтап қалады. Таштан қийшайып, баяғы гөнөчөктегі су төгіліп, ағып қалады. Ағып қалып, ақыры бар бір барақтың түбіне құйылып қалады. Бала ойғанса су жоқ, суының тағын қараса бір дарақтың түбіне құйылған екен, ал жап-жашыл арча болып, жашарып, жіті бұрқырап, өсіп қалады екен. Баяғы бала барып, арчадан 5-6-ны үйізіп алып, апасы келіп, атасы апасы қиын ақуалда екен дейді. Келіп, баяғы арчаны түтеткенде, кереметті бақтың, керемет дарақтың, кереметті арчаның жіті, апа атасы да жан кіргізіп, шиыр алып, айығып кетішет екен. Ошондон тартып, қырғыздың апалары арчаны үйлеріне түтетіп, арчадай жашыл өмірді тілеп, біздің Қырғызстандың аймағында эле 90-дон ашық арча аралашқан жердің аты бар. Ақ арча, көк арча, ала арча деп кете береді. Белі арча, қаптама арча деп. 100-ден ашық аты бар. Қандай белгі? Мына ошол ыйык белгиди силердин колуңардан арча түтөтөбүз. Жейимне Кыргызда эркек түтөтөт аткан арчаны көрдүңөр беле? Жалаң апалар түтөтөт. Жалаң айымдар түтөтөт. Азыркынын сөзү бар. Аялдар жылмайса, аалам жылмаят деген. Жүзүңөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Бүгүн филармониянын булуң бурчунун баары күлүп турат. Себеби силер отурасыңар. Апалардай, эже карындаштардай өтө назик, ар кайсы оор, кыйын акыбалды кан тамырынан алып барып жүрөгү менен өткөрөт. Баланы өмүр бою апа гана күтөт. Апа гана өмүр бою кызын ойлойт. Эки баласы ынтымаксыз чыкса ортосунда чайналып атып өтөт. Атанын аны менен иши жок. Касиетиңерден айланайын апалар, эжелер, бир туугандар. Майрамыңар кут болсун. Замира эжекебизге чоң ийгилик каалап, жылыга ушул китебин жарыялап чыгарып турсун. Каармандарды жазып турсун. Силердей каарман жок. Келаткан мартыңар. Силерди бир эле март күнү гүл берип кутулабыз, бирок күнүгө берсек да аздык кылчудай. Кары жашыңарга карабай Кудайым башыңардан ашкан бактыны берсин. Майрамыңыздар менен. Сүйүнбек Сапарбекович, сизге ыраазычылык, кол чабуулар болсун. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мына сиздердей эле могу ага элечек апалардай Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Максутова Кадыржан апаны энциклопедия «Женщины Кыргызстана» энциклопедияга чыгардык элек. Анда эмесе урматтуу Сүйүнбек Сапарбековичке ошол китепти дүркүрөгөн кол чабуулар менен китепти тапшырып койсок. Вручаем под ваши несмолкаемые аплодисменты. Кыргызстанда аялдар конгрессинин энциклопедиясы. Разрешите пригласить на сцену чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике госпожу Дудэйвень. Чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике господина Саид Харази. Руководителя представительства Россотрудничества России в Кыргызстане Нефёдова Виктора Леонидовича. Урматтуу Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Акбакышева айым. Урматтуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секретаря Касмамбетова
Петов Мирза. Кимпату Тастор Майраныздар менен кутукутайм. Я очень рада возможности вместе с представителями женщин Киргизстана отметить Международный женский день. От имени посольства Китайской Народной Республики в Киргизской Республике и от себя лично сердечно поздравляю всех вас и в вашем лице всех женщин Киргизстана с прекрасным праздником 8 марта. Хочу выразить также поздравления Конгрессу женщин с выпуском нового тома энциклопедии женщин Киргизстана. В Китае говорят, женщина – половина неба. Мы высоко оцениваем важную роль китайских и киргизских женщин в продвижении социально-экономического развития стран. Рассматриваем сотрудничество в сфере женщин важную часть китайско-киргизских дружественных отношений. На протяжении многих лет Конгресс женщин Киргизстана сохраняет тесное взаимодействие всей Китайской Федерации женщин как по двусторонней линии, так и в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества. В августе прошлого года при помощи Всекитайской Федерации женщин и посольства Китая в Киргизстане Конгресс женщин Киргизстана официально открыл в Бишкеке учебно-производственный швейный центр. Только что мы посмотрели в маленьком фильме. И мы присутствовали на церемонии открытия этого центра и убедились в том, что центр станет новой, уникальной платформой для женщин Киргизстана в повышении трудовой способности. И мы убеждены в том, что этот центр поможет повысить социальное положение женщин Киргизстана в целом. И, конечно, этот центр надо все время поддерживать. Посольство Китая обещает, что будет такая поддержка со стороны посольства постоянно. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Киргизстаном. Благодаря 30-летним усилиям обеих сторон Китай и Киргизстан стали поистине добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями. Китай всегда поддерживает Киргизстан идти по пути развития выбранному киргизским народом с учетом своей реалий в стране. Твердо поддерживая усилия правительства Киргизстана для защиты суверенитета, территориальной целостности и для поддержания развития своей страны. И в свою очередь китайское правительство всегда предоставляет посильную помощь для Киргизстана. Я здесь работаю послом уже 3-й год. Я на себя очень так четко, ясно почувствовала, когда киргизская сторона нужна помощь, как в борьбе против пандемии, китайское правительство первым протянуло руку помощи. Предоставили и материалы, и вакцины, все возможное. Совсем недавно президент Киргизстана Садыр Джапаров совершил свою первую поездку в Китай. Принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. И очень важно, во время этой поездки состоялась первая официальная встреча между председателем Китая господином Си Цзиньпином и президентом Киргизстана Садыром Джапаровым. Лидеры наших двух государств
достигли важных договоренностей по дальнейшему развитию китайско-киргизских отношений и в особенности по высококачественному строительству инициативы «Один пояс, один путь». Наши лидеры указали главные направления дальнейшего развития китайско-киргизских отношений всестороннего стратегического партнерства. И эта встреча очень вселяла у нас уверенность в том, что китайско-киргизские отношения, которые уже прошло 30 лет, которые уже вступило в новую эпоху, обязательно получает новое развитие, и наше сотрудничество, наши отношения обязательно принесет большим пользам народам наших двух стран. Хочу отметить, что в ходе встречи лидеров была подчеркнута важность сотрудничества в сфере женщин между Китаем и Кыргызстаном. Они специально подняли этот вопрос, потому что женщина – это половина неба. Значит, когда наши женщины наших двух стран дружат, сотрудничают, значит, отношения между нашими странами будут укрепляться и углубляться. И поэтому мы полны уверенности в том, что наступит новый этап взаимодействия между женскими организациями наших двух стран. Женщины Китая и Кыргызстана будут вносить больший вклад в развитие двух стран и в построение сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Китай, Кыргыз, мамиринне, жаргин, киричек, калайбис. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرالم بسیار خوشحالم از اینکه امروز در جمع بخشی از زنان قرقیزستان حضور پیدا می‌کنم و از این بابت بسیار خوشحالم. Бүгін бұл конгресске, аялдар конгрессіне қатысып жатқаныма аябай қуаныштамын. پیشاپیش هم روز جهانی این اولین باری است که از ابتدای حضورم در قرقیزستان در چنین کنگره بزرگی و در چنین جمعی حضور پیدا می‌کنم. Мен Қырғызстанға келгенде бірінші алғаш рет ушундай іс-шараға қатысып жатам. مایلم در همین جا در پیشاپیش روز 8 مارس روز جهانی زن رو به همه زنان قرقیزستان تبریک عرض کنم. Уақыттан пайдаланып, келе жатқан 8 март майрамыңыздар менен бардық Қырғызстан аял затын, енелерді, апаларды құттықтап кетмекшімін. امروز زنان در همه عرصه‌های اجتماعی و در عرصه‌های جهانی فعال هستند و ما به این فعالیتشون افتخار می‌کنیم. Учурда аял заты бардық тармақтарда, жашоонун бардық тармақтарында активдүү иш алып барып жатат, жана бул бизди аябай кубандырат. در جمهوری اسلامی ایران هم زنان از نقش بسیار İran İslam Respublikasında da ayalдар жашоонун көп тармактарында, өзгөчө илимий тармакта, техника тармагында, өнөр жай тармагында, саясатта, экономикада өзлөрүнүн активдүү иш алып келишет. امیدوارم انشالله در آینده نزدیک ما بتوانیم Мен үмүтүм чоң, жакын арада Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин күч аракети менен эки мамлекеттин ортосунда аялдар, айымдар ортосундагы карым-катнашты тереңдетебиз жана бул жаатта жакшы алдыда жакшы иштерди алып барабыз деген үмүтүм зор. Уақыттан пайдаланып Замира Акбагышева айымдын ушундай бир жакшы иш-чараны өткөзүп жатканына, ушундай бир конгрессти өткөзүп жатканына терең ыраазычылыгымды билгизип кетмекмин. Бул айымдардын активдүүлүгүн көрсөткөнгө жакшы бир учур болуп саналат. ما الان 30 سال برقراری روابط ایران و قرقیزستان رو داریم. Быйылкы жылы Иран менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилейбиз жана бул иш-чаранын алкагында көптөгөн тармактарда өзгөчө ушул аялдар тармагында да бир жакшы иш-чараларды өткөзөбүз деген үмүтүбүз бар.
дагы бир ирет бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан майрамыңыздар менен жана ушундай бир жакшы конгрессти уюштурган уюштуруу тобуна да өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билгизем. Дорогие и любимые наши женщины, уважаемые участники этого торжественного мероприятия, разрешите мне от имени посла Российской Федерации, от имени посольства, от имени Россотрудничества поздравить всех вас с этим замечательным международным праздником. И каждый праздник всегда замечателен тем, что дарятся подарки. Где-то материальные, где-то душевные, творческие. И я хочу вам сообщить сегодня, что специально к 8 марта посольство Российской Федерации и Россотрудничество организовали подарок для всех женщин Киргизии. Мы выписали из Санкт-Петербурга, замечательного города, замечательный молодежный ансамбль с таким вкусным названием «Бисквит». Это подарок от России и от посольства. Но поскольку, вы знаете, я последние 4 года все время принимаю участие в праздновании этого замечательного праздника и поздравляю женщин Киргизии, у нас сложилась традиция, что мы всегда от Россотрудничества вручаем книги. Как говорят, книга – лучший подарок. И я хотел бы сейчас вручить президенту Конгресса женщин Киргизии вот эту замечательную книгу «Россия державная». Мы все очень признательны и благодарны вам. Громкие, бурные, дружные аплодисменты. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздер билесиздер, ушу татыктуу каарман катары китепте ар бир ушул элчинин сиздерге болгон каалоо тилектери бар. Анда эмесе сиздер дүркүрөң кол чабуулар менен колдосоңуздар, биз ошол китепти биздин элчилерге тапшырып коелу. Энциклопедия вручается чрезвычайному и полномочному послу Китайской Народной Республики, большому другу Кыргызстана, человеку, который очень много сделал по китайско-кыргызским отношениям, женщине-лидеру, госпоже Ду Дивень. И это все под сопровождением ваших аплодисментов. Госпожа Ду Дивень, поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Чрезвычайному и полномочному послу Исламской Республики Иран господину Саид Харази. Благодарим чрезвычайных и полномочных послов Китайской Народной Республики и Ирана в Кыргызской Республике. Руководителю представительства России в Кыргызстане Нефедову Виктору Леонидовичу. И отдельная энциклопедия нашим стратегическим партнерам, представителям Россотрудничества. Урматтуу айымдар, дорогие сестры, современницы, самые лучшие дамы Кыргызстана. Также мы передаем пламенный привет от представителей здесь присутствующих, от представителей Казахстана, посольства Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Великобритании. И мы сейчас начинаем новый большой проект с Франции, представительство Франции здесь в Кыргызстане, Актеда, руководитель здесь Шарипа Джумабекова сидит. И мы намерены сделать очень большой вклад в дело развития гендерного равенства здесь в Кыргызстане. Я еще раз хочу сказать слова искренней признательности всем дамам, которые здесь присутствуют, всем нашим любимым матерям. Пусть у вас всегда будет в доме тепло, на сердце всегда будет тепло, и пусть наш Кыргызстан
будет развиваться и дальше. Урматтуу айымдар, Кыргызстандын түбөлүктүүлүгү үчүн сиздер иштеп атасыздар бүгүн. Кыргызстандын ушул дүйнө жүзүндө эң бийик деңгээлдеги мамлекет кылалы деп сиздер күнү түн иштеп атасыздар. Ошондуктан ар бириңиздерге бүгүн биз Кыргызстан аялдар конгрессинен таазим демекпиз. Жана Кыргызстандын айымдарына данк. Президент Конгресса женщин Кыргызской Республики Замира Аббадышева с цветами под ваши аплодисменты. Ну что ж, дорогие дамы и господа, позвольте перейти к официальной, торжественной, но тем не менее концертной программе. Поехали! Алдыңыздарда шаттық елдік, белгілі би ансамблі Issık Kol тосуаңыздар.
народно-образцовый хореографический ансамбль «Шаттык». Далее на сцену приглашается с песней «Дүйні көркі қыздар» любимец женской публики Бек Исраилов. Birinen biri sulu, birinen biri süykün, biri gün biri nuru, bu kızlar hem ne çirkin. Birinen biri çürük, birinen biri görkün, biri su biri mürük. Yıldız bir gökten düşkün. Birinin biri sulu, birinin biri cipan. Dünyanın nazı uşu, dünyanın kutu kızlar, dünyanın görkü kızlar. Hey, dünyanın görkü kızlar. Элерал конкурстарда лауреаты Бек Исраилов қол чабылыр болсын. Құрама Гү, Ақа қомысшылар ансамблі, көркем жетекшісі Қырғыз Республикасы маданиятына емге сервишмели Ирина Сүйірқұлова.
Дүркілген болчылар, ақақ қонмышылар ансамблі. Ансамбль «Нур Джитиген». Далее на сцену под ваши аплодисменты приглашаются заслуженный артист Кыргызской Республики Токтабек Асаналиев и Миргуль Асаналиева с песней «Сен менен түшімсің».
sen öçpödün köngülden, yüreğimden orun aldın ömürden. Nedir bilbem düştü birge yaşaysın. Esке salıp günlerimdi, esке salıp günlerimdi, esке salıp günlerimdi görüngün. Ömür min çurkadı varıtmay, makabatım min joluğu kayıptay. Ulan bir ulamıyım sezildin, bir kılımdan bir kılımga, bir kılımdan bir kılımga jarıktay. İstesim de kanatlarım kayrılıp, kalsam dağı kanca yıllar ayrılıp. Üngültürübey tüşte özün joloksun. Karkıraday jaza kelgen, karkıraday jaza kelgen, karkıraday jaza kelgen kayrılıp. Sözlörüngde jönдөmöдөй jönдөdü, mendик жашап калганыңа шерленип, ойгосом түсем барасың жаркырап. Unutумdan uçkan yıldız, unutумдан uçkan yıldız ayım benim. Har bir gündün sendin mağa, Senden mağa güldürbün, Senden mağa güldürbün. sağaylanıp yaşay berim, Sağaylanıp yaşay berim, yaşay berim güldürdü. yaşay berim güldürdü. Sanamda sen görgün jakşı, Sanamda sen görgün jakşı, görgün jakşı düşümsün. görgün jakşı düşümsün. Sağaylanıp yaşay berim, Sağaylanıp yaşay berim, sağaylanıp yaşay berim, sağaylanıp yaşay berim. sağaylanıp yaşay berim Bir bolup kaytalanıp güvenip, oylarıma günü düşürelim. Seziminden gönlündeysin
Майрам шағы алдыңыздарда жаш қанат елдік үлгілі би ансамблі. Народно-образцовый хайский ансамбль «Жаш Канат», руководитель ансамбля Канат Фатулин. Ваши аплодисменты. И отметим, что с каждым днем все больше и больше мы начинаем понимать, насколько важно иметь друзей и не терять дружественные узы. Поэтому на сцену приглашается «Достор того», что в переводе «Группа друзей». Ваши несмолкаемые овации. «Достор того».
Жалқарай албасам да жамалыңа, көзімдің қиығынан қарай берем, қарай берем, қарай берем, көзімдің қиығынан қарай берем, қарай берем, қарай берем, көзімдің қиығынан қарай берем. Сен ойлап отырғанда ойға терең, телефон шыңғыретіп жүрек тезген, алтыным сен екен деп ала қойсам, арманай аладашқан адам екен, башқа екен, бөлек екен, аттыңай аладашқан адам екен, башқа екен, бөлек екен, аттыңай аладашқан адам екен. Негедир сени эстеп самай берем, издесем мен изиңди табар белем, сен баскан көчөлөрдү мен аралап, элесиң бирге жүрөт мени менен, карай берем, карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем, башка экен, бөлөк экен, аттыңай аладашкан адам экен, аттыңай аладашкан адам экен. Elinize sыйлыктары, достор тобы, колчабылар. Достугуздар эч качан үзүлбөсүн, достор тобы. Табылды Актанов атаганат десеңчи, алдыңыздарда Кыргыз руху ансамблі. Атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө, 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 жаш экенде бир атка конгон жигит жакшы экен, калың элдин калкасы болгон жигит жакшы экен, калың элдин калкасы ай болгон жигит жакшы экен, ай болгон жигит жакшы экен. атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө, атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Жакшы жигит асманда жылдыз болуп турбайбы, жакшы кыздар жакада кундуз болуп турбайбы, жакшы кыздар жакада ай кундуз болуп турбайбы, да кундуз болуп турбайбы. Атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө, атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө, суу атасы жардыган булак болуп турбайбы, сөз атасы калдайган кулак болуп турбайбы, ырбиреген жигиттер ай уят болуп турбайбы, да уят болуп турбайбы. Атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө, атағанат десеңчи да о чиркин дүнүйө. Тамак-аштын таттуусу туздан чыга турбайбы, күздө толгон береке кышта чыга турбайбы, жаман аял
жақшы, бересең абай жақшы, жесең дағы май жақшы, жебесең дамай жақшы, қадір білбес келінден ай қақшып қалған сай жақшы да қақшып қалған сай жақшы. Атағана десеңші да о чиркин дүние, атағана десеңші да о чиркин дүние, ата-енеден баланы бөлбей тұрған болсочу, Жақшы адамдар төбөлүк өлбей тұрған болсочу, жақшы адамдар төбөлүк ай өлбей тұрған болсочу да өлбей тұрған болсочу. Атағанат десеңші, о чиркин дүние, атағанат десеңші, о чиркин дүние. атағанат десеңші, о чиркин дүние. О, чиркин дүние. Шамдырлаучылар, кыргыз руху толу. Далее на сцену по доброй традиции приглашаются, что стало уже такой традицией, группа «Музаман». Алымкул Мамырбаев, Тарель Токтумергенов, Аксай Мукамбет Улу. Құтманды кешіңіздер менен майрамыңыздармен чын жүректен құттықтаймыз. Майрам құт болсын. Қол жағып шандыраға отырады емесе. Көргөнүмдө көчөдөн көңүл оттой көзөлгөн көксулумде бир даштан кемин чиркин өтөдөн өңүмдө эмес түшүмдөң ой болду өмүр өтөгөн ай. Ilbesindey baskanın, imerilgen kaşların, kaydan mağa göründün oy, kaligimdey caşladım ey, boru belin askanın, boyum ıldı taşladım, tüygön gür kaydan göründün oy, düşüp kettin asmanım ey. Oşol günden ömürden oy mu döndü dört bölüm, kantalamay durmuştan kayra kayra öpçünüm, canar toğu camgır boğuy, dağılan çağırtırım ay. Dilbesindey baskanın, imerilgen kaşların, kaydan mağa göründün oy, kaligimdey caşladım ey, boru belin askanın, boyum ıldı taşladım, tüygön gür kaydan göründün oy, düşüp kettin asmanım ey. Dilbesindey baskanın, imerilgen kaşların, kaydan mağa göründün oy, kaligimdey caşladım ey, boru belin askanın, boyum ıldı taşladım, tüygön gür kaydan joluktun oy, düşüp kettin asmanım ey. Çoraqman. Бар болыңыздар жаңағы. Музаман тобы қол чағып қолдап қоялы. Бәрекелді. Алдыңыздарда Олу көш деген шығарма менен қырғызыбыздың сыймықты таланттары Нұрбек Серкебаев, жана Нұргиза Момунова. Ағар қарғайып тоды бар ақ шұңқар
жатқан селкең ойлап ал гүлбар қарғайып тоды бар көк шұңқарың тоды бар көңілім түшіп ырдадым көк сүткен селкең ой ойлап ал ала бир тоон айланып ак шуңкар конот калага ашыктыгың чын болсо аманат жаным садага көрүнгөн тоон айланып көк шуңкар конот калага чындап жаным сен сүйсөңчү мындай жаным үй садага аяқ қидым тал іздеп алысқа кеттім мал іздеп алыстан қайтып келгенше ашығым кетпе жар іздеп көп таяқ қидым тал іздеп көл жаққа кеттім мал іздеп көл жақтан қайтып келгенше көңілдеш кетпең о жар іздеп көл боюнда ойногон көгүчкөн десем куш экен көрүнө барбайм кантейин кыз деген кыйын иш экен сай боюнда ойногон сагызган десем куш экен сагынган менен чыга албайм сак деген кыйын иш экен шандалы гүлү шанилүү шаарыбызда жайнасын шарапатты куш конуп шагыбызда сайрасын жиденин гүлү жигерлүү жерибизде жайнасын тоонун ырчы торгою дебибизден ой сайрасын актөбөгөң айылым баары консун түгөйүн ашыктык ишибиз үчүн баары болсун түгөйүн көктөбөгөң айылым баары консун түгөйүн керемет сүйүү биз үчүн баары бир болсун үй түгөйүн керемет сүйүү биз үчүн баары бир болсун үй түгөйүн Ваши аплодисменты, Улу Гюч. Далее на сцену приглашается заслуженная артистка Кыргызской Республики с песней «Я не могу иначе» исполняет на хумузе Каныкей Раймалиева. Нет без тревог ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. Завалишь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Я прилечу, ты мне скажи, бурю пройду и пламя, лишь не прощу холодной лжи, сердце мое не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку. Только бездушье губит нас, лечат любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе. Бәрекелді қолымыз менен орыс елінде жаттырған Қырғыз Республикасы бесейлерсе Каныкей Раймалиева қол чабылар.
Жумабек Шералиев, сезімдегі ойлар. Алдыңыздарда Айтбек Мұхамбетов атындағы Теңір Тотовы, Талант Қарағұлов, Әділет Исаев жана Қубаныш Алиев. Сезімгеңізің ағытырар, сездірмей күйіп жарқырар. Себепкер болып аришке, сүреттің көзге тарытылар. Секундар сайын ойлымдым, сенде да мақсат бары шығар. Бары шығар, ай бары шығар. Сенде да мақсат, менде да мақсат бар шығар. Арманда өмір өтпөсін, арыдақта көңіл чөкпөсін. Ақыры шаштар ағарат, айтпасақ та өңгөсін. Азырқы жырғал тұрмышта, алтындай жашты көктөсін. Көктөсін, көктөсін, ал олып жаны бақсын, шамың өшпөсін. Yıldızlar gökte taratып, жымыңдай бізді қарашып. Жарқырайша нұрлары, жазыла түшік балалық. Жалынды жаштың барында, жақшы жол таңдап алады. Алады, даялады, жары кетіп күліп қойшы. Жазылсын құмарларым, жазылсын құмар шерін таралып. Жары кетіп күліп қойшы, жазылсын құмарларым, жазылсын құмар шерін таралып. Жазылсын құмар шерім таралып. Теңір Тотовы, шаңдығолчалар. Далее на сцену приглашаются любимцы женской публики. Один лучше другого. Заслуженные артисты Кыргызской республики Замир Арыкбаев и Сейзбек Искиналиев. Aynaştım, men dağı da süydüm, aynaştım, aynaştım. Ekövüz az gelgensin. Dağı bir jarmaştı. Жалбарылып жалынып, нечен қатты сен жаздың. Қарегемен қағылып, нечен қатты мен жаздым. Айнаш, айнаш, о, айнаш, 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 қайда, 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 айнаш, оу. Элек сулу биздерди сүйемін деп таң айтпады. Жем болбосо таптакыр. Сүйемін деп сүйбөймүн деп айтпады. Ачык чогун айта албай, арман кылып биз жүрдүк. Кеде сени деп коюп, терең үскүрүп. Айнаш, о, айнаш, айна, 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 кайда, 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 айнаш, о. Kıyanatlı iştardı, sügönüne kız getir.
Спасиболар тобу Замир Арыкбаев, Сейізбек Ескенәлиев. Келе жатқан жазғы 8 март майрамыңыздармен аламды көріп қайырзат. Аман болыңыздар. Ваши аплодисменты. Apake suyum senin camalındı, tileysiz günde menin amanımdı. Ardayım adam bol deb akılaydım, görбөсөң sağınasın karanımdı. Yaşında süyem gekti tında babam, Jağımsız jalko bolğonna da jaman. Ektilep geleceğin günü tünü, özüңө миң толгонуп күйүп жанам. Kan görüveri dengime jalınarım, özümdü görбөй kalsam sağınarım. Den soluk ömür tilep baldarına, kanatım çarkaylanıp kagılarım. Den soluk ömür tilep barыңарга, gün tünü janınamın jaratkanга. Жакшы окуп адам болсоң ат энеңдин, менетин актаганың ошол гана. Ardayım жүрөгүмө бекен кадам, эрзетсем эл жериме кызмат кылып, намыска бек боломун тайманбасам. Ата журт ала тоңду жериңди сүй, ак калпак кыран кыргыз элиңди сүй. Батасын алып чоңой бабалардын, намыскөй ер жигит бол эсиңе түй. Ар үйдүн коломтосу жана берсин, апалар азаматул таба берсин. Жараткан жакшылыгын эч аябай, алдыга кыргыз элим бара берсин. Алдыга кыргыз элим бара берсин. Mana ertemikte hizmet gerekince gömül boğacına Bayzak Kıvanıç oğlu kol çabalar. Bizden Kırgızistan güldey versin. Aldığınızlarda Kırgız Respublikası'nın emge seriyen artisi Çırmaş Türebekov. Tosalınızlar. Bizden Kırgızistan
İçin tolu gülbakça görgün solu ekenim, bir özünde yaşagan, biz бактылуу экебиз. Гүлдебер Кыргызстан кол чабуулар. В честь наших прекрасных дам, прекрасных женщин Кыргызстана. Бүгүн сиздерге сонун концерттик программа тартуулаган Кыргыздын сыймыктары, элибиздин таланттарына дүркүрөтө кол чабуулар. Ыраазычылык. И пусть таких дней будет все больше и больше, ярких, теплых, и самое главное, которые навсегда останутся приятными воспоминаниями в нашей памяти.